Бүгінгі күндө интернетсіз, смартфонсыз жашоону элестетүү кыйын. Маалыматтарга жана кызматтарга тез жетүү жашообузду мүмкүн болушунча ыңгайлуу кылды. Санариптик технологияларды өнүктүрүүнүн аркасында бүгүнкү күндө биз негизги финансылык кызматтарды, төлөм кызматтарынан тарта, мисалы коммуналдык кызматтарды төлөөгө, үйдөн чыкпай эле керектүү насыясын алууга чейин колдоно алабыз. Бул чыгарылышта биз электрондук санариптик каржы кызматтары деген эмне жана аларды кантип колдонуу керектиги тууралуу сөз кылабыз. Биздин өлкөдө электрондук санариптик финансылык кызматтарды банкоматтар, төлөм терминалдары, мобилдик тиркемелер, электрондук капчыктар жана веб-сайттар аркылуу алууга мүмкүн. Кыргыз Республикасында электрондук капчыктарды лицензиясы бар банктар гана чыгара алышат. Эгерде сиз электрондук капчыктар менен колдоном десеңиз, алгач Улуттук банктын сайтындагы маалыматты карап көрсөңүз болот. Электрондук капчык бул төлөм кызматтарынын биринде ачылган эсеп. Бул банк эсебине окшош. Ал пластикалык карта чыгарылышында ачылат жана финансылык операцияларды жүргүзүүгө болот. Мисалы сатып алуулар, төлөмдөрдү төлөө, коммуналдык кызматтар, байланыш жана башка төгүмдөрдү жүргүзүүгө. Эгерде сиз банк картасын же накталай акчаны колдонсоңуз, мындай капчыктар эмнеге керек деген суроо туулат. Мен М-банк жана электрондук капчык картасын колдоном. Анткени бул мен үчүн абдан ыңгайлуу. Ал эми башка капчыктарды колдонбойм. Негизи азыркы күндө өтө ыңгайлуу экен. Ошо кошелектор менен колдонуп, уже үйрөндүк да, мурда жок болчу. Бирок азыр О деңгиси, М-банк, Кыргызстан банк, О деңгиден М-банкка которуп алганда өтө удобный болуп атат. Элдер акча салганда дагы как единица катары салып деле аябай удобный болуп атат да негизичи. Буну деле билчү эмеспиз, бирок азыр жаштардан кем калышпай үйрөнүп атабыз. Жакшы, аябай удобный бирок. Мындай программаларды ар бир заманбап адам колдонот десек болот. Бирок көбүнчө онлайн товарларды сатып алуу үчүн. Меники көпчүлүгү эл карт менен колдонулат да, ошо менен алам. Мегапэй это многофункционалдуу. Мегапэй бул Мегаком уюлдук операторунун көп функциялуу капчыгы. Анын жардамы менен сиз ар кандай кызматтар үчүн төлөй аласыз. Мегапэй мобилдик капчыкты колдонуу үчүн сиз онлайн идентификациядан өтүшүңүз керек. Ал 30 секундадан ашык убакытты албайт. Чуть более 30 секунд. Электрондук капчыктарды кеңири жайылтууга чейин банкоматтар эң кеңири жеткиликтүү электрондук санариптик курал болгон. Банкоматтар банктарда, соода борборлорунда, кеңселерде жайгашкан. Банкомат аркылуу сиз банк картасына накталай акча салууга жана алууга, валютаны конвертациялоого, картадагы же эсептеги калган каражаттар жана операциялар жөнүндө маалымат ала аласыз. Ошондой эле коопсуздук эрежелерин унутпаш керек бул жерден. Атайын эч качан пин кодду эч кимге бербеш керек, билдирбеш керек башкаларга. Жана киргенде сессиядан атайын чыга турган жерлери бар, атайын чыгып бүтүрүш керек бул сессиялардын баарын тең. Кыргызстанда Элкарт улуттук төлөм картасы менен эсептешүү системасы иштелип чыкты. Ал биринчи кезекте кирешеси аз калктын калың катмарынын банктык кызматтарга кеңири жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү үчүн иштелип чыккан. Ал эми Элкарт мобилдик тиркемеси банкоматсыз жана банк бөлүмдөрүнө барбастан Элкарт төлөм системасынын ичинде картадан картага заматта төлөмдөрдү жана которууларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Элкарт мобилдик тиркемесин жүктөп алуу менен сиз төмөнкү кызматтарды ала аласыз. Коомдук транспортто карта менен төлөө, коммуналдык төлөмдөрдү төлөө жана кредиттер боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү. Сиз өлкө ичинде картадан картага, ошондой эле КМШ мамлекеттеринен Кыргызстанга акча которо аласыз. Мир жана Элкарт төлөм системасы ортосунда. Мисалы сиз мындан ары башка аймактагы туугандарыңызга акча которо турган адамдарды издебестен акчаларды которо аласыз. Буга кошумча жер, транспорт жана башка төгүмдөр үчүн салыктарды оңой төлөй аласыз. Мындай электрондук санариптик кызматтар өлкөнүн алыскы аймактарында да жеткиликтүү. Кардарлар менен ыңгайлуу өз ара аракеттенүү жана банктын кызматтарына онлайн режимде жетүү үчүн банктар көрсөткөн кызматтардын арасында мобилдик банкинг жана интернет банкинг сыяктуу кызматтар да бар. Интернет банкинг бул интернет аркылуу банк эсебин башкаруу куралы. Башкача айтканда электрондук жеке эсепти колдонуу. Сиздин жеке эсебиңизге кирүү банктын расмий сайтынан же компьютердеги, планшеттеги же уюлдук телефондогу мобилдик тиркемеден жүзөгө ашырылат. Кызматты активдештирүү үчүн электрондук жеке кабинетиңизге кирүү үчүн
банктан логин жана сыр сөздү алуу керек. Электрондук капчыкты колдонууда сиз өзгөчөлүктөрдөн бири болуп, сиз ошол капчыктагы акчага 24 саат бою колдоно аласыз. Интернет-банкты колдонуу үчүн сизге интернет байланышы бар смартфон же компьютер керек. Сиздин эсебиңиздин жана банк эсебиңиздин коопсуздугу үчүн интернет-банкты ачык коомдук Wi-Fi тармактары аркылуу колдонуу сунушталбайт. Мисалы, транспортто, кафелерде, дүкөндөрдө. Интернет-банкка кирүү үчүн логин жана сыр сөздү алган кылмышкерлер бардык керектүү эсептерине кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Электрондук жана санариптик каржы кызматтары электрондук акча менен тыгыз байланышта. Банктык эсептин бир түрү болгон электрондук капчыкты ачып, сизде капчыктардын ортосунда электрондук акча которуу мүмкүнчүлүгү болот. Электрондук акча бул программалык аппараттык түзүлүштө алдын ала төлөнгөн карталар, виртуалдык алдын ала төлөнгөн карталар жана электрондук капчык электрондук акчанын алып жүрүүчүлөрү болуп саналат. Электрондук түрдө сакталган жана товарлар, кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм каражаты катары кабыл алынган каражат. Электрондук капчыкты банктык картадан которуу жолу менен интернет-банктан, уюлдук телефондун эсебинен же төлөм терминалы аркылуу накталай акча менен толуктасаңыз болот. Сиз электрондук капчыкты колдонууда сыр сөздү эч кимге берүүгө болбойт. Анткени бул сиздин электрондук капчыктагы болгон акчаңыздын коопсуздугун камсыздайт. Кыргызстанда иштеп жаткан электрондук капчыктардын көбү банк карталары аркылуу электрондук акчаны накталай акчага жеңил алмаштырат. Обналичивать. Телефонуңуздун балансынан акча чыгаруу абдан оңой. Мисалы, сиз телефонуңуздун балансына акча каражатын алган болсоңуз, аларды биздин өлкөдөгү каалаган банк картасына оңой эле которо аласыз. Бул абдан тез жасалат. Сиз картаңыздын номерин киргизесиз, сумманы жазасыз. Сизге СМС келет. Транзакцияңызды тастыктайсыз, андан кийин которгон банктын картасынан акчаңызды чечип ала аласыз. Электрондук акчаны колдонуу белгилүү бир тобокелдиктерди да алып келиши мүмкүн. Мисалы, минималдуу маалымат менен операцияны тез түзүү жана финансылык кызматты тез колдонуу мүмкүнчүлүгү дайыма эле керектөөчүгө толук жана керектүү маалыматты берүү менен коштолбойт. Электрондук капчык аркылуу сиз акча которгондо кимге кайсы кызмат үчүн которуп жатканыңызды сиз гана чечим кабыл аласыз. Бул капчык сиздики болгондуктан коопсуздугу үчүн дагы сиз жоопкерчиликте болосуз. Сиз түздөн түз байланышта болгон уюмду, мисалы, төлөм терминалына ээлик кылган компанияны тандоону кылдаттык менен карап көрүңүз. Дал ушул уюм керектөөчүдөн акчаны жана аларды алуучуга которууга буйрукту кабыл алат. Бул кызматтын сапаты үчүн жооп берет дегенди билдирет. Көпчүлүк каржы институттары кардарларынын маалыматтык коопсуздугуна кам көрүшөт жана маалыматтарды коргоонун заманбап ыкмаларын колдонушат. Бирок биринчиден алдамчылык технологиялар ар дайым коргоочу ыкмаларга караганда тезирээк өнүгөт. Экинчиден жеке маалыматтар түздөн түз колдонуучунун жеке компьютеринен же телефонунан уурдалышы мүмкүн. Сиздин картаңыздагы маалыматтарды кандайдыр бир күмөн жараткан сайттарда, тиркемелерде киргизүүгө болбойт. Ошондой эле сиз ошол картаңыздын алдыңкы, арткы жагындагы сүрөттөрдү дагы эч кимге берүүгө болбойт. Бул болсо кандайдыр бир шылуундар ошол картадагы маалыматтарды колдонуу менен сиздин акчаңызды картаңыздан чыгарып кетиши мүмкүн. Электрондук санариптик кызматтар адамдын жашоосун бир топ жеңилдетет. Кезектерге, сапарларга убакыт коротоонун кереги жок. Электрондук капчыктар, интернет-банкинг, мобилдик банкинг, Элкарт Мобайл сыяктуу мобилдик тиркемелердин жардамы менен алыскы аймактардын тургундары да, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар да күнү-түнү каржылык кызматтарды ала алышат. Ошондой эле санариптик кызматтар чыгымдарыңызга көзөмөл жүргүзүп, эсепке алууга жардам берет.